Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев 2022-жылы өтө турган дүйнө чемпиондугуна тандоонун алкагында Бишкекте Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Япониянын курама командасы менен беттешкен Кыргыз өлкөсүнүн футбол боюнча курама командасын колдоо үчүн стадионго барды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. 2022-жылы өтө турган дүйнө чемпиондугунда Кыргыз өлкөсүнүн улуттук курама командасы F тайпасында Тажикстан, Япония, Мьянма жана Монголия командалары менен ойноп жатат. Футбол боюнча чемпиондуктун финалдык бөлүгү 2022-жылы Катар мамлекетинде өтөт. Бүгүн 15 ноябрда Супер Медиа пресс борборунда Кыргызстанда чириген байларга карата мыйзам иштебейби, хакыйкатты издеген кичи ишкер айымдардын укугун ким коргойт? Бул ишти чечүүгө шаардык башкармалыктын жана башка органдардын алы жетпейби аталышында маалымат жыйын өттү. Маалымат жыйындын катышуучулары Калыс Байгашкаев, ижарачы, Мадина Иманкулова, ижарачы, Эмилбек Сопубеков, жактоочу. Бишкектеги 1-май райондук сотунда Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча соттук отурум 29 ноябрга жылды. Бул тууралуу Атамбаевдин жактоочуларынын бири Замир Жошов билдирди. Бүгүнкү соттук отурумга 2 айыпталуучу келбегендиктен отурум 29 ноябрь саат 15:00 жылдырылды. Буга мурда президент Алмазбек Атамбаевдин отурумга келүүдөн баш тарткандыгы жана Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш ишинде шек саналып жаткан Улуттук гематология борборунун мурда жетекчиси Абдухалим Райымжанов ден соолугуна байланыштуу соттук отурумга келбей калганы себеп болду деп билдирди жактоочу Жошев. Эске салсак, Кримтөбөл Азиз Батукаев 2013-жылы айыккыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгып Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги быйыл бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп сотко өткөрүп берген. Кумтөр 9 айда 14 тоннадан ашуун алтын өндүрдү. Бул тууралуу Centra Gold ING жана Кумтөр Gold компаниянын 2019-жылдын 3-чейректеги өндүрүштүк жыйынтыктарында айтылат. Маалыматка ылайык, компаниянын салыктары жана милдеттүү төлөмдөрү 10 миллиард сомдон ашты. Алтын өндүрүү жана сатып өткөрүү ушул жылдын 3-чейрегинде Кумтөр кениндеги алтын өндүрүү көлөмү 4675,1 килограммды түзсө, өткөн жылдын ушул мезгилинде бул көрсөткүч 3808,47 килограмм болгон. Бул чейректе жетишкен өндүрүштүн өсүшү номер 18 жана номер 19 жумуш зоналарынан алынган алтын курамы байыраак, кендин иштетилүүсүнө жана анын ылгоо коэффициенти жогору болуусуна байланышкан. 2019-жылдын август айында өкмөт менен 2017-жылдын 11 сентябрында түзүлгөн комплекстүү келишимдин күчүнө толук кирүүсүнүн алдын алуу бардык шарттар аткарылды. Ошондой эле 2019-жылдын 26 августунда стратегиялык келишим күчүнө кирди. Кечээ парламентте ысык болду. Премьер Мухаммедкалай Абылгазиев желдеттерин ээрчитип алып жогорку кеңешке келди. Сексалүү атыккан депутат Азей Икрамов абдан маанилүү бир маселени козгоду. Ал өлкөдө бензин менен интернетке монополия орногондугун айтып, ага ээлик кылгандар ага каалагандай бааны коюп жаткандыгын айтып, өкмөт башчыдан Кыргызстанда бензиндин баасы менен чет элдеги бензинге болгон баанын айырмасын анан десе деген Абылгазиев эмне деп жооп берди. Казакстандын өзүндө мунай бар, ошон үчүн аларда күйүүчү май арзан деди. Анан эң кызыктуусу алда. Ал жакында өкмөттүн чыгып, ага ылайык өлкөгө күйүүчү майды автотранспорттоо киргизүүгө тыюу салынып, темир жол менен гана киргизүүгө уруксаат берилгендигин айтты. Логика автотранспорт менен киргизилген күйүүчү майга чектөө киргизилсе, өлкөгө кирген майдын дагы көлөмү азаябы? Көлөмү азайса, тартыштык пайда болобу? Тартыштык пайда болсо эмне болот? Туура баа көтөрүлөт. Эмнеге мындай тартип киргизишти? Аткезчилик менен күрөшүү үчүн туурабы? Эми айтайын дегенибиз, аткезчилик менен киреби, расмий киреби, ага карапайым айдоочунун башы оорубашы керек. Ал өкмөт чече турган иш. Айдоочу төмөнкү баадагы бензинге муктаж. Өлкөдөгү орточо айлыктын деңгээли менен кыргыз жараны жогорку баадагы майды өзүнө ыраа көрө албайт. Демек, өкмөт төмөнкү баадагы майды камсыз кыла албаса, анда айдоочуларга аткезчилерден бензин алып, оокатын кылганга тоскоолдук жаратпашы керек. Анткени карапайым айдоочу өкмөт мүчөлөрүнө окшоп бензинди мамлекеттин эсебинен эмес, өз чөнтөгүнөн куят. Айла жок, ушундай айтканга дагы жетип калдык.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин соттук иши жабык түрүндө өтүшү ыктымал. Бул тууралуу анын жактоочусу Сергей Слесарев маалымдады. Учурда Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча Алмазбек Атамбаевга бир эпизод боюнча кылмыш иши козголгон. Калган 14 иш боюнча ал шектүү экендиги тууралуу билдирме жөнөтүлгөн. Белгилүү болгондой, Атамбаев Батукаевдин иши боюнча көрсөтмө берүүдөн баш тартып, башка айыпкерлер менен бетме-бет кезүүгө барбай жатат. Белгилүү болгондой, мыйзамдагы уурунун иши боюнча соттук кароо журналисттерсиз өтөт. Эң эле кызыгы, ал териштирүүлөргө мурдагы ажоодагы катышуудан баш тартып жатыптыр. Эми судья Эмиль Кайыпов негизги айыпкерсиз соттук кароону кантип өткөрөт азырынча белгисиз. Эске салсак, бул резонанстуу кылмыш ишинин соттук кароосу бүгүн 15 ноябрда 1 май райондук сотунда башталат. Мындан мурун Ички иштер министрлиги Крим Төөлдүн абактан бошотулушунун Атамбаевдин түздөн-түз тиешеси бар экендигин аныктап, ал башында күбө катары өтүп жаткан 9 августта бул иш боюнча негизги фигурантка коррупция беренеси боюнча айып тагылган. Бишкекте ЖМКнын тергөө башкармалыгынын тергөөчүсү кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, 12 ноябрда министрликтин ички иликтөө кызматына ОН аттуу жаран кайрылган. Ал 20 000 сом пара талап кылган ЖМКнын кызматкерине карата чара көрүүнү суранган. Айтымында шектүү анын сот иштерине байланыштуу маселесин оң жагына чечип бермек. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталды. Кечээ Борбордогу кафелердин биринен тергөөчү пара алып жаткан жеринен кармалган. Чүй облусунун Кант шаарындагы Бажы базасы Райымбек Матраимовго тиешеси жок. Бул тууралуу Бажы кызматынын маалымат катчысы Жаманак Мусурканов элдик медиага билдирди. Бирок сырттан келген жүк ташуучу унааларды кабыл алган Бажы терминалын жеке тараптар иштетерин белгиледи. Алар атайын рейстерге каттуудан өтүп уруксат алышат. Буга чейин коомчулукта аталган Бажы терминалын Матраимов башкарат деген айын кептер айтылып келген. Өкмөт мамлекеттик ММКларды бириктирип, корпорация түзүү маселесин кароодо. Максат бюджет чыгымдарын оптималдаштыруу. Бул тууралуу Жогорку кеңеште 2020-жылда бюджеттин долбоорун кароо учурунда вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова билдирди. Мамлекеттик басылмалардын чыгымдарын азайтуу сунушу менен депутат Дастан Бекешев кайрылган. Мамлекеттик массалык маалымат каражаттарына жумшалчу чыгашаны кыскарталы десек, силер тескерисинче ушул жылда 40 миллионду пирамидага 5-каналга берип атасыңар. Кийинки жылда 10,5 миллион доллар кетет экен. Ошонун ичинде Кабар агенттигине 22 миллион сом, ЛТР, Мир телеканалдарына 552 миллион сом, журнал гезиттерге жана коомдук телеканалдарга 80 миллион сом жумшалат. Кыскартпайсыңар. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова бул кыскартылгандан кийинкиси экенин, облуста гезит телеканалдар, Апмедиа, Борбор катары түзүлүп жатканын билдирди. Анын айтымында Кабар, 5-канал жана башка мамлекеттик ММКларды бир корпорация катары түзүү каралууда. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жамангулов июль айында мамлекет республикадагы 34 райондук гезитти каржылоону токтотуу ниетинде экенин айткан. Кыргызстанда калкка акысыз укуктук жардам көрсөтүү декадасы башталат. Бул тууралуу Кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Юстиция министрлиги алдындагы мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борбордун директору Акчол Калбеков билдирди. Анын айтуусунда Юстиция министрлиги тарабынан уюштурулган калкка акысыз укуктук жардам көрсөтүү декадасы 18-ден 22 ноябрга чейин уланат. Биринчи кезекте бул биздин жарандардын таламдарын жана укуктарын ишке ашырууну камсыз кылуу үчүн керек. Аталган декаданын алкагында биздин жарандарга укуктук кеп кеңештер берилет. Андан тышкары негизде адвокаттын кызматы сунушталат. Жогорку окуу жайларындагы, мектептердеги жана башка жерлердеги борборлорго кайрылышса болот деп билдирди Калбеков. Директор билдиргендей, декаданын алкагында мамлекеттик органдар да катышат. Ички иштер министрлиги, ММК, ЖМК, социалдык фонддордун жана башка уюмдардын өкүлдөрү.